Интербилим уюму тууралуу эмне билесиз эжеке? Мен биринчи жолу угуп турам. Эмне жөнүндө экенин билбейт экенмин. Билим уюму менин оюмча жана Баткендеги жарандарга жардам берген. Ошондой кандайдыр көйгөйлүү маселелерди чечүүгө жардам берип жүргөн уюм катары билем. Жок, Камесиз? жок эмес. Юридикалык жактан көп өзүбүз укукубузду элде укукуну коргош боюнча иштеткен. Мен билишимче Куршактагы мусор урналарын орнотуп берген болуш керек эле. Ушундай интербилимди айрым жарандар Баткендеги чек ара чырында жабыр тарткандардын укугун коргойт деп билсе, башкалары таштандыны иретке келтирүүгө жардам берген уюм дейт. Дагы бири үйү бузулгандарга жардам беришет деп күтүшөт. Чынында интербилимдин сизге кандай пайдасы тийиши мүмкүн? Азыр биз артыкчылык берген негизги багыттарды айтып берем. Интербилим өз ресурсунун 50%-ын жаранды коомду окутууга, агартууга, алардын лидерлерди тарбиялап чыгууга жумшайт. Анткени биз күчтүү адамдар гана күчтүү мамлекеттин өзөгү боло алат деп ишенебиз. 28 жыл аралыгында Оштогу интербилим борбору 3000ге жакын лидерлерди өстүргөн. Андан тышкары каалоочулар үчүн долбоор жазып, каражат тартып келип, жергиликтүү муктаждыктарды чечкенди да үйрөтөбүз. Биз карапайым элдин турак жайга болгон кызыкчылыктарын сүрмөлөйбүз жана коргоо үчүн юридикалык жардам беребиз. Ошентип Баткендеги чек ара чырында үйү күйгөндөр, ош жана ноокатта жол салынып жатканда короолору негизсиз бузулгандар бизди ушул жаатта таанышат. Жалпысынан 150 миллион сом каражат элдердин пайдасына чечилген. Эгерде жергиликтүү бийлик деңгээлинде жарандарга терс таасир алып келген социалдык же экономикалык өзгөрүүлөр башталса, анда интербилим уюму чечим кабыл алып жаткан маалда активдүү катышып, элдердин кызыкчылыгына чечиле турганга чоң салым кошот. Маселен, интербилим жылда Ош шаарынын мэриясы менен бюджеттик угууларды өткөрүп, жарандардын көйгөйлөрүнө акча каражат сарпталуусуна салым кошот. Ош шаарындагы Кош каражат фонду, муниципалдык менчиктин ачыктыгы, муниципалдык социалдык буйртма жана башка ири долбоорлордун идеялаш автору интербилим болуп эсептелет. Ош шаарындагы ипотекалык мыйзамдарына интербилим чоң салым кошкон. Азыр үйлөрдү бөлүштүрүү комиссиясында мүчөбүз. Июль айында Ошту сел каптагандан кийин ак бууранын жээгин тазалоо үчүн түзүлгөн атайын топтун арасында да биздин жетекчи активдүү катышып жатат. Биз Ош шаардык мэриясы эле эмес, айыл өкмөттөр жана айылдык кеңештин депутаттары менен да тыгыз иштешебиз. Жергиликтүү тейлөө кызматтары жакшырышы үчүн айылдыктарга окутууларды, коомдук мониторинг жүргүзүүнү да үйрөтөбүз. Эл эмнени көксөп, эмнеге муктаж болуп жатканын анализдеп, аны чечүү жолдорун жергиликтүү бийликке сунуштап келебиз. Биз күчтүү жарандык коом үчүн күрөшө беребиз. Сиз да өз айыл шаарыңызга кайдыгер карабай биздин катарга кошулуңуз. Өлкөнү чогуу өнүктүрөлү. Келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактары